2015-жылы жанакы айылым беле ошол 6 миллион жол төрөлүп атканда булар кичинекей кыздар болчу да дагы бир сиңдим кызы бар эле бурлай деген анан ошол мен куда калса 7 миллион үчүн төрөйм десе мен жөнө уят эмеспи 7 миллион үчүн эмне төрөйсүң жашсың десем анда мен төрөйм деген да болчу анан сага деле уят деп ушинтип айткан болчумун анан насип экен буйруп удалашып төрөлүп калды ошого сүйүнүп атабыз бирок Сардиянанын балалык кезиндеги 7 миллиончу наристени жарык алып келем деген тилеги толук ишке ашпаса да ага удалаш көз жарды. Мен 19 күнү саат 3:30да төрөдүм. Биринчи уулум аты Билал 3,5 килограмм төрөлдү. Негизи төрөт өтө оор деле болгон жок. Жеңил эле болду. Негизи биз роддомго 9да барганбыз. Канча 4 сааттай тоготуп анан төрөдүм. Балам ыйлак деле эмес, өтө ыйлак эмес. Уйкучу десек де болот, көп уктайт. Сардияна Жалалабад шаарынын тургуну, Сузак районунун Кыржол айылына турмушка чыккан. Жаңыдан эне статусун алган үй-бүлө мүчөсү үчүн баары кубанычка батып турушат. Бул кичикей, чоң тайнесинин 26-чебереси. Кыздардын эң кенжесинин кызы, 2 кызы бар. Ушуларды көрсөткөндө Кудай ушул 73-кө чыктым. Ушинтип чеберелерди багып, нолам чеберем, ушинтип отурам, Кудай ушуларды көрсөсүн деп. Бүгүн Ымыркайдын төрүлгөн күнүнө берген өлкө башчысынын сүйүнчү акчасын облус жетекчиси тапшырды. 7 миллиончу биздин жараныбыз төрөлдү. Бул дагы бир өтө сүйүнүчтүү кабар. Биздин ушундай кыргыз элинин саны 7 миллионго жетти. Ошонун ичинен ушулар менен эле удалаш төрөлгөн биздин Жалал Абад областында Сузак районунун Кыржол айылынын тургуну Өмүралиева Сагдиана ошол төрөдү. Бул уул бала, аты Билал. Ошого дагы биздин президентибиздин ошол фондунан 200 000 сом сүйүнчү берилди. Бүгүн алып келип өзүнө тапшырдык. Эске салса, Кыргызстандын 7 миллиончу наристе 19-октябрда Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарында төрөлүп, Ымыркайга президент Садыр Жапаров жакшылык деген ысым койгон. Мен чеберем силерде киши болуша, президентте Садыр Жапаровдой киши болгондо мен өмүрүм өткүчө силерге тилектешим бандай момун болду. Гүлжина Мөндөгова, Байман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.